Ташиев менен биз 2005-жылы бир мандаттуу округдардан депутат болуп келгенде таанышып, чоң иштешип калганбыз. Садыр мен үчүн бир чоң адам. Садыр мен үчүн бир мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Ошол күндөн ушул күнгө чейин биз үй бүлөбүз менен чай ичип катышабыз. Биз Садыр экөөбүз ошол ойлогон, мурдатан ойлогон, элибизди, журтубузду өзгөртөбүз, элибизге, журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин, Кыргызстандын кадыр-баркын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Ечен бир суулар акты, кечүүлөрдү кечтик, кыйынчылыктарды бирге көрдүк. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Камалып түрмөдө бирге да отурдук. Анан бүгүнкү күнгө чейин достугубуз уланып келатат. Бул экөө урушуп кетиптир, анан мындай тигиндей деген сөздөр бул калп. Экөөбүздү бир гана Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш бизди ажырата албайт. Биз урушпайбыз. Урушсак дагы өзүбүз ич ара урушушубуз мүмкүн, бирок тил табышып алабыз. Анан баягыдай чагымчылар чыгып алып, Садыр менен камчы урушуп атыптыр. Садыр менен камчы андай сөз кылып атыптыр, андай жок. Эч качан биздин достугубузду эч ким, бир гана Кудай ажыратышы мүмкүн. Атак мындай ушактар, ортого түшкөн интригалар биздин достугубузду ажырата албайт. Эч кандай баягыдай провокационный баягы Садырга артуу сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Кудай сактасын, бир ушундай бизди эч нерсе ажырата албайт деген ойдомун. Ошол ойдон биздин достугубуз түбөлүк калышы керек.